Саламатсыңар урматтуу менин кичинекей досторум, барыңарга кутман таң. Мынакей кайрадан жыл жаңырып, бүгүн куттуу студияда менин кичинекей кесиптешим Айдана Карабекова экөөбүз кызматтабыз. Айдана кош келиптирсиң таң эрте туруп. Бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөргө 7-каналда Балапан шоудон бир жакшы маанай тартуулайлы деп турасың. Кандай ойгондуң? Бүгүн кандай башталды? Сонун эле башталды Бакытбек. Анда өзү кел, жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, анан келген коноктор менен кененирээк тааныштыралык. Саламатсыңарбы менин кичинекей досторум? Мен да силерди аябай сагындым. Мынакей жалпы урматтуу кичинекей достор, 7-каналдагы өзүңөр билгендей Балапан шоусу 2024 жылы мыкты таланттарды биз студияга чакырып, жаш бөбөктөрдү, ырчылар, комузчулар, бийчилер баарын чакырып мыкты эфирлерди тартуулап келдик. Ал эми 2025 жылы дагы буйруза мынакей силерге биздин өлкөбүздөгү эң таланттуу жаш досторуңарды чакырып беребиз Айдана. Ал эми силерге дагы бир база белгилеп айта кетчү нерсе, менин кичинекей кесиптешим Айдана Карабекова мындан кийин жекшемби сайын силер менен биргеликте мыкты эфирлерди тартуулайт. Айдана кел, бүгүн келген коноктор менен таанышалык. Алгачкы суроону келген коноктор менен таанышаардан мурда келген коноктор тааныштырып, өзүң айтып кетсең, Саламатсыңарбы? Кандай келип алдыңар? Бүгүн урматтуу биздин көрүүчүлөр, жалпы эле бүгүн бизге кайсыл коноктор келди деп отурсаңыздар, Айдана экөөбүз кененирээк тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизге жаш, таланттуу, комузчу, сулуу кыздар номер 87 орто мектебинин комузчулар ириминин таланттуу кыздары бизге студиябызга келип отурат. Кош келдиңер кыздар. Абдан сулуу экенсиңер, формаларыңар өзүңөр формаларга, анан чачтары да сонун экен, Бакытбек алгач таанышылбай эле кыздар менен. Алгаш таанышалыбы? Анда эмесе бул чекеден баштай белели, өзүңөрдү айтып, кайсы мектепте окуйсуңар, канча бир туугансыңар, комузга канча жашыңардан келдиңер, кененирээк айтып берсең, Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Өскөнбаева Сезимай. Жана мен номер 87 орто билим берүү мектебинин 7-классында окуйм. Мен бул комузга 8 жашымдан бери катышып келем. Жана көптөгөн күүлөрдү, көптөгөн ырларды чертип келем. Жакшы, Азамат, андан кийин. Менин аты жөнүм Рустамова Алтынай. Мен номер 87 орто билим берүү мектебинен келдим. Мен Канча жашыңдын комузга катышып жүрөсүң? кичинекей жашымдан эле 8 жашымдан бери. Сен дагы 8 жашыңан бери. Андан кийинки сулуу кыз. Менин атым Масалиева Медина. Мен 87 мектепте окуйм, 7-класста. Комузга 8 жашымдан бери. Азамат, андан кийинки сулуу. Саламатсызбы? Менин атым Имаралиева Мадина, 87 орто мектебинен келгем, 7-класста окуймун. Комузга 9 жашымда келгем. Саламатсың, андан кийинки сулуу. Саламатсыздарбы? Менин атым Төлөмүшова Сезим, мен 7-классында окуйм. Мен комуз иримине 9 жашымдан баштап катыша баштагам. Мен комузга киргенде көптөгөн күйлөрдү үйрөнө баштадым. Азаматсың, мынакей андан кийинки сулуучу. Саламатсыздарбы? Менин атым Эмилбекова Айдана. Мен номер 87 орто билим берүү мектебинен келдим. Мен 7-класста окуймун. Мен 7 жашымда комузга келип, ар кандай ырларды, күйлөрдү үйрөнгөм. Азаматсың. Саламатсыздарбы? Менин атым Рустамова Нурзат. Мен 1-классыман баштап комузга киргем. 87 орто мектебинде окуйм. Азаматсың. Ошондой баарыңар классташсыңарбы? Бардыгы Параллель классташтарбыз. бир мектепте окушат экен, 87 мектептин окуучулары абдан таланттуу, өнөрлүү кыздар экен. Мындай кылбайлы Айдана. Азыр дароо эле биздин кичинекей бөбөктөргө мактап атпайлы, булар аябай таланттуу экен, 87 мектептин кыздары аябай кыйын экен деп, ошондуктан биздин мүмкүн кичинекей бөбөктөр булар кандай таланты бар болду экен деп жатышы мүмкүн, Анан эмне кылалык? Бир чыгармап алып кыздардан, Бир күү четтирбейлиби кыздарга? Анда бир күү чертип бергиле кыздар, себеп дегенде бизде азыр кичинекей бөбөктөрүңөр, силердин досторуңар күтүп жатат. Кайсыл күн чертесиңер? Алтын балалык деген күнү чертесиңер. Бул күнү даярдап, даярданып жаттаганыңар канча болду чертип калганыңарга? Чертип калганыбызга көп эле болуп калды. Бир жыл. Мына урматтуу кичинекей бөбөктөр, урматтуу достор, бир жылдагы результат дейлик, бир жылдагы баягы кыздардын таланты кандай болду экен, бир жылда кандай күн үйрөнсө болот экенин сиздер менен биргеликте көрөбүз. Мына ошол номер 87 орто мектебинин комуз ириминин кыздары, сулуулар сиздер үчүн алтын балалык деген күнү чертип берет, кабыл алгыла.
Кол чабалар болсун. Мына Айдана сага жактыбы? Чындыгында таланттуу экен, а? Сен да негизи комуз чертип деген ойлор барбы, жокпу? Жок. Неге жок? Анталбайды кой. Айдана комуз черте албаса дагы мектепте жакшы окуйт Айдана. Мектепте алдыңкы окуучулардын бири. Бүгүн эми Айдана жаңы эфирге чыгып атат, сүрдөп атат. Айдана негизи эле мына ошол эфирге чыгуу кыялыңда бар беле, жок беле? Бар болчу. Бар болчу, айтат экен го, жаштын тилегин берет деп, мынакей жаштында эмне тилек кылсаң, ошол тилектерди берет экен. Анда бизде Айданадан кыздарга бир суроо болсун, эми кандай суроо бересиң? Силер комузду аябай сонун чертеткенсиңер. Келечекте ким болгоңар келет? Кандай кесиптин ээси болгоңар келет? Мүмкүн маданият жагында, мүмкүн билим берүү, мүмкүн врач болуу, мүмкүн банкта иштөө, ар кимдин кыялы ар кандай Айдана, туурабы? Сенден баштайлычы гана. Мен келечекте тандаган кесибим бул мугалим болуу. Анткени мен азыркы убакта алган билимимди ошол келечекте өсүп жаткан балдарга бергим келет, билимимди. Жана кичинекей балдарыма ойлоо жагат. Ошондуктан мугалимдик кесипти тандадым. Азаматсың. Мен кесибим врач болуу. Бул азыркы убакта көп оорулар жүрүп атат. Ошолорду баарына жардам берип, айыктырып. Азаматсың. Туура. Мен болсо улуу комузчу болгум келет. Ар кандай күлөрдү чыгарып, адамдарга ырлар тартуулап. Эң башкысы ошол маданият тармагында иштегим келет экен, а? Андан кийинки сулуу? Мен чоңойгондо мугалим болгум келет. Кичинекей балдар тарбиялап, окууга үйрөткүм келет. Сен? Мен чоңойгондо медик деген кесипти тандагым келет, себеби азыркы учурда көптөгөн адамдар операцияланып жатат, ооруп жатат. Ошолорго мен да жардам бергим келет. Азаматсың. Сенчи? Мен чоңойгондо стюардесса болгум келет. Эмне үчүн дегенде ар кандай өлкөлөрдү барып, жана ошондой эле башка тилдерди дагы үйрөнө алам. Азаматсың. Сен? Мен чоңойгондо мугалим болгум келет. Кичинекей балдарды үйрөтүп, окуганды үйрөтүп, баарын үйрөткүм келет. Билим бергим келет, а? Айдана негизи эле ушул бизге келген көп ушул таланттуулар, өнөрлүүлөр, бардыгы эле жаштар мугалим болгусу келет экен да. Мен эмне себептен деп ойлойсуң? Сен мугалимдин кесип жакшыбы? Азыркы убакта айлыгы көппү? Сен эмне болгуң келет негизи? Мен өзүм журналист болгум келет. Эмнеге сен мугалим болгуң келбейт? Жагы бербейби? Мен эфирге чыкканды жакшы көрөм. Эфирге чыкканды жакшы көрөт. Мынакей урматтуу кичинекей бөбөктөр, ар кимиңер жаш кезде ар кандай кыялданыш керек экен, ошол кыялдарга жетесиңер. Мен да ошол кичинекей кезимде өзүм радиодо иштегим келчи. Радиодо иштеп, диджей болуп, анан Кудайдын буйругу менен мынакей азыркы убакта теледе иштеп жатам, силердей кичинекей достор менен, сулуу кыздар менен, а? Негизи эле мына азыр айтып калбадым, сен айттың, мен комуз сабагынан бергим келет. Азыркы убакта комуз сабагынан ким деген эжекеңер силерге сабак берет? Бизге азыр комуз ири менен Калыкова Дилбар эжеи сабак өтөт. Дилбар эжеңер аябай жакшы окшойт, а? Себеп деген бардыгыңар жакшы көрөсүңөрбү? Анда сен биздин экранды карап, Дилбар эжеге салам жолдоп кой, мүмкүн бизди көрүп атса, мен сулуу кыздарым деп сүйүнүп калсын да гана. Мен өзүмдүн Калыкова Дилбар эжеме салам айтам. Анткени бул мугалимим мага көптөгөн күйлөрдү үйрөттү, жана көптөгөн ырларды үйрөтүп, комуз черткенге шыктандырды, да? Биз дагы Айдана, биз дагы ошол Дилбар эжеге ыраазычылык айтып коелу, себеп деген ушундай жаш эчтегени билбеген, комузду билбеген, эчтегеге баягы шыгы жок жаштарды комузга үйрөткөн Дилбар эжеге ыраазычылык билдирели. Кыздар, негизинде эле бир жылда Дилбар эжеге канча күй үйрөтөт, мүмкүн канча ыр үйрөтөт силерге? Айтты бер. Биз бир жумада бир күйүн үйрөнүп чыгабыз. Бир жумада бир күй үйрөнүп коесуңарбы? бир айда Полный жакшы чертип, ошондой жакшы чертип калабыз да. Жакшы, азаматсыңар, кыйын экен бул кыздар, Биз дагы комуз чертибиз келет да, бирок биз кантип чертсек болот, мисалы? Дилбар эжеге барышыбыз керекпи? Дилбар эжеге барышыбыз керек экен, Айдан экөөбүз анда эфирден кийин бир Дилбар эженин номерин алып, анан барып келелик, Биз дагы комуз чертибиз келет. Келгиле, Айдана, дагы бир ыргабызбы, сен сүйлөчү гана. Эмнени айтасың? Себеп дегенде, урматтуу кыздар, Айдана жаңы менин кесиптешим, буюрса мындан кийин эфирде алып барат. Анан бүгүн силерди көрүп сүрдөп атабы же мени көрүп сүрдөп атасыңбы Айдана? Алгачкы азыр дагы бир ыргалы, кыздардан кайсыл чыгарманы аткарып берет?
дагы кандай өнөрлөрү бар? Азыр ырдайсыңарбы же дагы күчөтүп бересиңерби? ырдайбыз. Кайсыл Мугалимге таазим беребиз. Мугалимдерге жалпы? Бактаке анда мындай кылбайлы. Алгач мугалимдерге салам айтыртып, ырын угайлы, Туура алгач келди кыздар. Жана жалпы эле Дилбар эжеңерге салам айтып койбоңарбы? Азыр ошол 87 мектепке, жалпы эле республикадагы мугалимдерге кимиңер салам айтасыңар? Анан ошол мугалимдер деген жөнүндө, мугалимдер жөнүндө ырдыгабыз. Канат сен айтчы. Урматтуу эже агайлар, сиздерге рахмат. Бизге ушул убакка чейин көптөгөн билимдерди бердиңер, көптөгөн сабактардан бизге илимдерди, билимдерди айтып өттүңөр. Ошого ыраазычылыгымды билдирем. Мынакей жалпы мына ушул биздин кыздар жалпы мугалимдерге да ыраазычылыгын билдирет. Чындыгында мугалим мөмөлүү дарак, ар дайым мугалимдерди сыйлайбыз, урматтайбыз. Биз да ошондой мугалимдерден сабак алып, билим алып, бүгүнкү күндө мынакей ушул деңгээлге жетип атабыз. Буюрса силер да ошондой тилекке жетесиңер. Ошондуктан ошол биздин кыздардын аткаруусунда мугалимге таазим деген чыгарманы кабыл алалы жалпы көрүүчүлөр менен. Чындыгында сонун чыгарма экен кыздар. Баягы мугалимдер сыйлаш керек, агайларды, эжекелерди сыйлаш керек экенин ушулардан билсек болот, Айдана. Буларды силер канча күндө жаттадыңар? Биз муну 3 ай мурун жаттаганбыз. 3 айда жаттап бүттүңөр ушуларды? 3 ай эмес, 3 ай мурун. Былтыр жаттаган турбайсыңарбы? Азаматсыңар. Эмнеге ушул мектепте конкурстар болот, кароо сынактар болот. Анан кайсыл ырларды же болбосо кайсы гүлдөрдү көп чертип, бир байгелүү орундарды алдыңарбы? Конкурстарга катышып, Ооба, биз грамоталарды алганбыз. Көп эле мугалимге таазим, ушул алтын балалык деген бир көп эле чертилет. Жаштар маршы деген сыяктуу гүлдөр көп чертилет. Ошол гүлдөр менен, ошол ырлар менен силер конкурстарга бардыңар, Же азырынча конкурска катыша элексиңерби? Концерттерге чыгып. Концерттерге, азаматсыңар. Эми силер Борборго жакынсыңар, келечекте жашайт экенсиңер. Келечек деген эми Борбордун ичи.
Мектепте эле жүрө бербей ошол убакта дагы баягы комуздан башка эмне иш менен алектенесиңер? Мүмкүн башка курстарга барасыңар, мүмкүн спорт, волейбол дегенде жакшы кыздардын оюндары бар. Мүмкүн курстарга барып, андан сырткары мүмкүн кир жууганга, үй жыйнаганга, тамак жасаганга даярданып дегендей. Отургасың. Кет деген. Буга чейин мен бадминтон деген спортко катышып келдим. Андан чыккан соң ошонун артынан эле комузга катыша баштадым. Сенчи? Кичинекей кезимден эле комуздан көп деле курстарга, спортторго катышпайм. Үйдө эле барып эле апаңа тамак жасашып, тырчуу, а? Сен? Мен болсо Тамак жазып эле жүрөм деп койсуң. англис тилине үйрөнгөм. Курска баргансың? Ооба, комуз иримине дагы катышам, анан араб тилин дагы үйрөнгөм. Ай азамат, мынакей сенчи? Мен деле англис тил курсуна үйрөнгөнмүн. Анан комузга келгем. Мен кичинекей кезимден баштап эле арифметикага кире баштагам. Ал жактан эсептерди чыгаргам. Андан кийин мен английский курска кирип, аяктан англисче сөздөрдү үйрөнүп келгем. Андан соң мен араб тилине катыша баштагам. Ал бүткөндөн кийин мен комуз иримине келип, күйлөрдү үйрөнө баштадым. Араб тилин, английский курсту уже бүтүп салдыңбы сен? Үйрөнүп Же атам. барбай койдуңбу? Барып атам. Барып атасың, а? Замат сен? Мен болсо комуз иримине жана ошондой эле былтыр жайында чет тилин да окуганмын. Ал эми мурдакы жылдары болсо математика илимине дагы аябай катышкам. Азамат, биздин кыздар кыйын экен, а? Мен Сенчи? болсо кичинекей кезимден бери комузга катышып, азырдан бери комузга катышып жүрөм. Комузга катышып турсуң, а? Мына сен айтып атпайсыңбы, стюардесса болгум келет, чет мамлекеттерде кыдыргым келет да? Анан стюардесса болуш үчүн көп тилди билиш керек, а? Сен айтып атасың, а? Анан көп тилди билиш керек. Дубайга барасың, Америкага барасың, дагы бир башка мамлекеттерге барасың, а? Ошондуктан математиканын эмне кереги бар ага? Же эмеде самолетто кастир болоюн дейсиңби? Жок, эмне үчүн дегенде негизи эле менин өзүмдөн окуган предметтерде мага көбүнчө алгебра сабагы жагат, ошон үчүн математика илимине баргам. Бирок тандаганда сен башка кесип тандайсың, а? Математика мугалим болуу, физик болуу оюңда жокпу? Ал деле оюмда бар, бирок көбүнчө стюардесса болоюн деп жатам. Жакшы. Азыр силерге суроо берип, мен да Айданага суроо бергим келип атат. Айдана, негизи эле сен журналист болом дебедиңби? Биздин кыздар айтып атат, английский курска барабыз, спортко барабыз, дагы башка бир ушундай курстарга барабыз деп. Негизи эле сен окуудан башка дагы бир ушундай курстарга катышып жүрсүң, биздин кыздардай болуп. Мен да англис тил курсуна барам. Эмнеге барыңар эле английский курска барып, мен барбайм. Айдана. Неге жагат английский курска? Же сен дагы ошол чет мамлекетке барып, журналист болоюн дегенби? Ооба. Чет мамлекеттерде, анда мен деле эртеңден баштап английский курска барбайм деп коем. Азамат кыздар абдан сонун. Айдана, анда убакыт баягы улам тардап баратат, убакыт деген учкан куш. Биздин кыздар таң эрте туруп, биздин эфирге келип отургандан кийин дагы жөн кетирбестен дагы бир күбө ала. Кийинки күнү кайсыл күнү чектип бересиңер? Жаштар маршы деген күбө. Бул күбө кимдики билесиңерби? Атай Огонбаев. Атай Огонбаевдики, мына ошол чыгарманы азыр биздин кыздар аткарып берет. Комузда кандай колдор ойнойт экенбиз Айдан экөөбүз карап кызыгып туралык. Ал эми силер болсо бизге жана ушундай биздин жалпы көрүүчүлөргө ошол чыгарманы аткарып бергиле, келгиле.
Кол чабуулар болсун, мынакей Атай Огонбаевдин Жаштар маршы деген көзүн бизге номер 87 орто мектебинин комуз ириминин кыздары, сулуу кыздары аткарып берди. Азаматсыңар кыздар, чындыгында силерди көрүп мен да кызыгып отурам, комуз чертким келип. Сен комуз черткиң келбейли? Меники да келип атат. Келип атат. Ошондуктан Айдан экөөбүз да комузга барат окшойбуз да. Негизи эле ушундай таланттуу жаштар келгенде биз абдан кызыгабыз да. Бири маназ айтат, бири комуз чертет, бири гитара чертет, бири ырдайт, бири бийлейт. Бардыгы таланттуулар да. Алардын арасында дагы мынакей 2025-жылдын алгачкы эфиринде, биринчи эфиринде силер келип биздин жалпы кичинекей бөбөктөргө, өзүңөрдүн кичинекей досторуңарга бир жакшы маанай тартылып атасыңар. Залкар комузчулар бар бизде, көп залкар комузчулар бар, ошолордун күйлөрү бар. Анын сап башына турган улуу залкар атабыз Токтогул Сатылганов, Коргол атабыз, Атай Огонбаев атабыз. Дагы кандай залкар комузчуларды билесиңер? Азыркы таптагы, азыр көзү тирүү Самара Токтакунова, Закирбек Дүйшөнбек уулу. Анан азыркы убакта эми ансамбльдер көп, комуз ансамбльдери, бирок ошолордун сап башында турган Акак комузчулар ансамблі бар. Дүйнө элине Кыргызстанды таанытып, мыкты-мыкты күйлөрүн чертип, элдин агыл таңгалдырып келет. Таанысыңарбы ошол эжеңерди, агайларыңарды? Алардын бардыгы азыр учурда Калый Молдо Басанов атындагы Улуттук консерваторияда билим алышып, өздөрүнүн талантындагы өрчүтүп жаткан чагы. Бакыт байке, анда эмесе кыздарды кетирбей, Роза апанын жомогун көрөлү. Туура. Ар жекшемби сайын бизде Роза апабыз сонун жомокторду окуп берет кыздар. Азыр ошол Роза апанын жомогун чогуу көрөбүз. Анан кийин биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Ошондуктан бизге жакыныраак отурула. Роза апабыз сиздерге жомок окуп бермекчи. Саламатсыңар балдар. Анда эмесе бүгүн дагы бир жомокту силерге окуп берейин. Ошон үчүн экранга жакын келип, мен жомогумду тынчтанып уккула. Бүгүнкү жомогубуздун аты Акылдын шарапаты дейт. Илгери башынан кары кетпеген, чокулары асман тиреген бийик тоолордун арасында бир эле айыл жашаптыр. Алар мал багып, жер айдап, жан бакчу экен. Жыл артынан жыл өтөт. Тып эткен тамчы тамбай, булактардын көзү соолуп, дайралар какыраган сайга айланып, жерге жарылып, чөп чыкпай, жуттан мал кырылып, күтпөгөн соң апат башталыптыр. Туяктуунун баары кырылып, элдин азыгы азайгандан азая берет. Көз ачып жумгуча кылычын жалаңдаткан кыш кириптир. Эл ачарчылыктан алсырагандан алсырайт. Күндө күн алыс боз үйлөр биринин артынан бири бүгүлүп, калган эл чогулуп, маслихат куруптур. Кимдин үйүндө канча азык калса, анын баарын ортого топтойлу. Ошону үнөмдөп жеп, эптеп жазга чыгайлы дешет. Азык уламдан улам азайып, баары бир кыйынчылык боло берет. Аргабыз түгөндө эми, бийиктерге ууга чыгалы, болбосо кендирибиз кесилет дептир мукураган бирөө. Мөңгүнүн эриген суусунан чөп чыгат. Кийиктердин күчтүүлөрү ошону менен жан сактап калды деп жооп бериптир жанындагысы. Эр жигиттер нөөбөт менен ууга чыкмай болушуптур. Жаа асынып, биринчи жигит аң уулаганы кетет. Бирок арадан бир нече күн өтсө да, андан эч дайын болбойт. Артынан экинчи жигит жөнөптүр. Андан да дарек билинбептир. Анан үчүнчү жигит жолго чыгыптыр. Ал да дайынсыз жоголуптур. Ошентип 10го жакыны ууга кеткен бойдон кайтпайт. Нөөмөт дагы бир жигитке келет. Ага атасы. Жез кемпирдин үңкүрү кайберен жүрчү тоодо. Абайлагын,
аны жайлабай бизге кийик да жашоо да жок, сак бол деп эскертет. Жаасын асынып жалама боордогу үңкүргө кеткен жолго түшөт. Тоо этегиндеги жап-жашыл түздүктөн кичинекей алачыкты көрөт. Далдаага жашынып алып, жез кемпирди аңдый берет. Болду болбоду, атам айткан үңкүр ушул деп жигит ичинен ойлонот. Көп өтпөй ошол алачыктан жез кемпир шыпыргысына минип учуп жөнөйт. Кыязы аңчылыкка кеткен окшойт. Убакыт кыйла болот. Асманда жылдыздар жайнап ай чыгат. Мерген болсо эч бир уктабай жез кемпирдин алачагын тарап көз албай отура берет. Жез кемпирди алдасам кантет деп жигит жыгач таап аны узун жалпак таштын үстүнө коет. Чапанын, шымын, чокоюн ага жаап, адамдын башындай ташка тебетейин кийгизет. Анан бир маалда шыпыргысын калтырып, бутунун учу менен баскан жез кемпир ачуу чаңырыгы жаткан адамды тамактан алат. Дал ушул учурда мергенчик атып жиберет. Жез кемпир аска жаңырта бир чаңырып чалкасынан кулайт. Мына көрдүңөр балдар, баланын кандай акылдуу экенин. Силер де ушу балага окшогон акылдуу, сабырдуу, жакшынакай бала болуп чоңойгула. Ушуну менен бүгүн жомогубузду аяктайбыз. Эмдиги көрүшкөнчө сак саламатта калгыла. Мына ошентип, ардактуу телекөрүүчүлөр, кичинекей бөбөктөр, жемиштүү күн жекшемби дейт. Жекшемби күнү таң эрте барыңардын уйкуңарды ачып, шаң думанай тартылаган балапан шоу программасы сиздердин назарыңыздарда болду. Менин кесиптешим Айдан экөөбүз бүгүнкү келген комузчулар ушундай кызыктык, абдан суктандык. Сага да жактыбы өнөрлөрү? Аябай жактуу. Аябай таланттуу экен, Кыздар, силерге ыраазычылык билдирели, дагы да жакшы окугула, эжекеңердин тилин алгыла, ата-энеңерге жардам бергиле, телефону көп чукуп, TikTokто отура бербестен, эң башкысы керектүү комузду алып, бир жакшы күү үйрөнүп, анан бизге ар дайым ушундай жакшы жаңылыгыңар болсо, биздин 7 каналга келип тургула. Биздин эфир жактыбы силерге? Жакты. Мына ушундай силердей таланттуулар биздин ушул студияда, ушул жерде көп келет. Алардын арасынан силер дагы бүгүн толуктап катарына келип отурасыңар. Эми силерди күтүп турабыз биз. Ар дайым бизде иш-чаралар болот, маданий программалар болот. Ошолордо келип, концерттерге катышып, күү чертип тургула. Силердин талантыңар бизге абдан жактайдан, Анда бизде коштошолуп кел. Урматтуу достор, ал эми кийинки эфирден көрүшкөнчө аман тургула. Биздин Айдан ушундай кыска нуска сүйлөйт. Барыңар ушул биздин кийинки эфирди көргүлө. Кийин кандай таланттуу келет, кандай өнөрлүү балдар келет, алар эмнени аткарылат, эмнеге шыктуу, биздин балапан шоудон көрсөңөр болот. Бүгүн бизде конокто номер 87 орто мектептин комуз ийриминин кыздары келди. Талантын көрдүңүздөр, өнөрүн көрдүңүздөр, абдан мыкты кыздар. Жалпы ошол эже агайларына, алардын ата-энелерине да ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирди сөзсүз калтырбай көргүлө, Айдан. Ал эми биз коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча. Ал эми дагы бир айта кетчү нерсе, урматтуу кичинекей достор, урматтуу кичинекей бөбөктөр, кайсы райондо, шаарда же айылда болсоңуздар, биз төмөнгө номер калтырып кетебиз. Мына ошол номерге жазып, чалып, биздин талантыбыз бар, биз маназ айтабыз, ырдайбыз, сальташабыз. Кандай таланттарыңар болсо бизге байланышкыла, биз ар дайым силерге колдоо көрсөтүп, силерди колдогонго даярбыз, эфирге чакырганга даярбыз. Анда бизде урматтуу кичинекей сулуулар, рахмат силерге келип бергениңерге. Бүгүн силердин талантыңарды көрдүк. Эми жалпы биздин камераны карайлы дагы биздин көрүүчүлөр менен, көрүп жаткан биздин кичинекей достор менен коштошолуп, жакшы калгыла.